Мен bir çoңырақ пиязды турап, мындай қамыр туруш даярдап алдым көптүргө. Эми муну мына банкага салып, ачытып коёмун. Бул 1 суткада даяр болот экен. Коюп коебуз бүгүн. Эртең нан жасап көрөбүз. Чокко дүмбүл бышырып атам. Азыр казанга дагы нанды жабабыз. Көрсөтөм кандай болот экен. Жашырбаймын. Кандай чыкса ошондой көрсөтөм. Жыгылган күрөшкө тойбойт деген ушул болсо керек. Мен бүгүн дагы казанга нан жаап көрмөкчүмүн. Мунусун да азыраак кылдым, кичинераак зубал алдым. Азыр сиздерге көрсөтөм. Комментарийде жазышкан экен кыздар. Ошолордун жазганы боюнча, көрсөтмөлөр боюнча бышырам бунусун да. Чекич урбайм дедим эле, бирок ургум келип атат. Кичине чекиштеп коёмун. Өткөндө чекичи билинбей калган. Мунусун да жакшы бышырам деген үмүтүм бар. Мына казанды өтө көп ысытпай жармаштырып алыш керек деп жазышкан экен кыздар. Ошентип өтө көп ысытпай казанга жармаштырып алдым. Эми биринчи бетини бышырып алыш керек менимче. Мен ошону түшүндүм. Азыр бетини биринчи бышырып алып, анан артын бышырам. Не дедиңер? Дүмбүлүбүз дагы пышып калды. Өтө эле кызарып кетсе дагы болбой калат. Бул жолкусунда кичине окшошуп калды. Бирок гүлдөп кетти. Себеби мен өзүм камыр туруш жасадым эле илгерки күнү. Ошого дрожждой эмес. Өзүм ошо мурдакыдай көптүргү жасадым. Бул жолкусуну буйруса, мына дүмбүл дагы сонун болуп пышты. Бул сууга салгандан 100 эсе ширин болот турбайбы? Эстен чыккан экен. Мына бул жолку нанды гүлдөсө дагы өзүбүз жейбиз. Өткөнкүсүнү кошуналардын койлору жеген эле. Мунусуну буйруса өзүбүз жейбиз. Жумшак, жакшы болуп пышты. Кичине окшошту. Биздин Курманжан YouTube каналына жазылганда лайк басканды унутпаңыздар. Коңгуроону басып биздин видеолорду биринчилерден болуп көрүңүздөр.